Сыйкырланган акча, дуаланган акча. Мен муну чөнтөгүмө эле салып жүрүпмүн. Жүрөгүм кысылып, көкүрөгүм ооруп, кыйналып, башым өзүмке эмес, кыжырым келип, түнкүсүн уктай албай басып калды деп ойлодуңарбы? Андай эмес. Туугандар, сыйкырдын түрлөрү көп. Ушинтип акчага да жасайт, чачка да жасайт, майкаңарга, этек кириңерге жасайт. Жеген шоколадыңарга керек болсо топурак чачат, ардекен үйүңөргө кыргытып кетет, ийне саят, куклага сүрөтүңөргө толтура сыйкырлар жазалып жүрөт. И жазаганга мода болуп калган имиш. Бизге да ошентет. Биз коркпойбуз. Биз коркпойбуз эмне үчүн? Анткени биздин Сенна мед клиникасында Ошто болобу, биякта болобу 8ден баштап кечки 9-10го чейин Куран окулуп турат. Жана биз командабыз менен мен башпал моллолор эртеменкисин биз коргонобуз, намаз окуйбуз, жана көп ибадаттарды аткарган үчүн биз айтып кетебиз. Ким сыйкырласа, мына ушул сыйкырлаган адам өздөрү ойроң болот. Ойроң болот. Үй бүлөсү ажырашып кетет, жакындары кайтып кетет, дагы бирдек болуп кетет, кыжычу, музучу төрөбөй калат. Анткени Аллах Таалам Куранда алар эч убакта бул дүйнөдө ахиретке ийгиликке жетпейт дейт. Кандай коргонуп жүрүш керек? Бул көз ачыктар, жанагындай сыйкырчылар канткенде таасир кыла албайт. Таасир кылса дагы бизге окшоп таасир кылгандан кийин өздөрү канткенде ойроң болот. Биз менен болсоңор биз силерди үйрөтөбүз. Кантип жашоодо жакшыртып шайтан менен күрөштү. Биз менен болгула. Ассаламу алейкум.